Kitini okup, oşonda bana Dale Carnegie şunca adamga sağ otursa özüm elestettim. Bugün oşona jeti oturam. Gördüңүздөр mü? Bu jakşı niyet, jakşı tile eken. Daşı men mına Sadır Japarov'u aytqım kelip atam. Özbekistan'ın jurnalistine interview berip atkanda aytып атат. Sadır Japarov aytып atat. Ben kişine gezimde, bala gezimde de çoğun ata çoğun öykünde köp barçan dedi. Oşular televizyondan daima de CS KPSS'ni görüşçüle dedi. Al mezgilde Andropov, Brezhnev, Khrushchev'nin uvağı bolçula dedi. Oşonda Sadır Japarov özünü elestet çıkan oşo tribunada süylөгөнүн, oşo oruslarda болгонун elestet çıkan. Bирок көп жылдар, көп кыйынчылыктар болду дейт, бирок мен ошол тилек максатыма жетип калыпмын дейт. Бүгүн Sadır Japarov ким болуп атат? Ошол Брезhnev, Khrushchev, Andropovдун ролун аткарып атат. Көрдүңүздөрбү? То есть bizde tüpkü tuyumda oşol niyetin, tilegin, maksatını meye söz atkırат. Желание, мечта, цель, maksat koyup elestetip, жгучий страстный желание olsa adam söz çetet. Bu jakşı da. Jaman jagын айтсам, караңыздар, терс ой жүгүрттү. Jaman sözdü oylasa, сүйлөсө, jamanды oylasa, bunu da meye atkırat. Bu ayrıca suitsid, самоубийство, özün turmuşuna doğu keltirүү же зыян келтирүү. Misалы suitsid alsak, suitsidde balдар kандай болот? Adamlara suitsid болгондо капа болот, наразы болот, ошол bir ölüm sözünü aytat, ошондан көрө жанагындай өлсөм кутулам дегенди айтат да, астагфируллах. Көрдүңүздөрбү? Ошону мен мисалы үчүн зафиксировать этет дагы, аткарышка аракет кылат. Suitsid болгондо адам өзүн өзү жипти мойнуна салып, өзүн өзү апарып асат. То есть аны бирөө кылбайт, аны мына мен ичинде программа аткарат. Көрдүңүздөрбү? Өзүн өзү элестетиңиздер бас эме кылган. Суицид болордо адам поведениясы өзгөрөт. Өлүмгө жакын 2 жума калганда, 1 жума калганда баягы сүйлөгөнү, шашканы, бирөөнү күткөнү, издегени адам тура албай калат. Он уже при смерти. Окуучу балдар да ошондой. Ошон үчүн балдардын поведениясына жүргөн турганына маани берип жүрүңүздөр. Всегда на чеку будьте. На ошто окуучулар баягы Карл Маркстан өзүн таштап берди го. Ошол окуучунун чоң нерсе айтыптыр да, акыр күндөрү чайын ичпей кирип чыгып эле бирөөнү күткөнсүз, бирөө издегенсиз эле тура албай калды. Ошол моментте маани берген эмес. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн мен буга эки нерсени айтайын. Биринчи мына өзүм башыман өткөн. Мен Санкт-Петербургда окуганда айтты, башыңардан өткөн жакшы события деп, жакшы события мен окудум, билим алдым, şu ийгиликке жеттим. Жаман события деп, печальный история деп, башыңардан өткөн окуя деп. Бирок таң калам да, бизде айтат да, ойноп сүйлөсөң ойлонуп сүйлө деп, периштелер дуа кылып коет деп. Мен апам 45 жашында боордон сириспечим болуп өткөндө, карындашым 78 жыл карындашым апам артынан кетем, апам жашабайм деп туруп алган да. Кишилер келип Кур'ан окуган сайын ошондо кетем дечилер. Кызылкада мугалим болуп иштейт эле лицейде. 2 кызы бар мен. Ошол апам жайга койгондон арадан 8 ай өттүр. 8 айда ошол жай бир катар толуп келген. Кийинки катар ошо апам тушуна келгенде, карындашым ооруп больницага барса, укол тура эмес аяк коюшканда, срочно өткөндө ошо апам жатса, аяк жагында карындашым жатат. Эмне үчүн мына жерде эмес, жайдын наркы башында эмес, белгилүү мен апам аяк жагында жатат. Көрдүңүздөрбү? Ал мен точно билем, карындашым Кур'ан окуган сайын айтат да, мен апам артынан кетем, апам жашабайт. Ну, факты да, аргумент факты. Караңыздар, кандай бул печально, ну, эмне үчүн ушундай болуп калды, экөө жанаша жатат. Ошон үчүн ал ойлоп сөзүн ойлонуп сүйлөдү. Караңыздар, суициддин белгилери окуучу балдарга, мисалы үчүн адам образга киргенде, образга кирген түшүнөсүздөр, ошол өлүктүн ролун аткарганда, же болбосо ошол өзүн элестеткенде, мен аны билбейт да, сиңир болот да, аткарат. Буга бир жаман окуяны айтайын, мен мына Кара Суу районунда Мадай өкмөтүнө ушундай сабак бердим мугалимдерге. Ошол жерде жаман окуя болгон экен. 7 класстын окуучуларына кыргыз тилден тапшырма берип, эпизод, эмеге аткарыш керек экен. Эпизод дегенде кыскача баягындай эпизод бар. Bir okuyucu kızda aytты, Kurmancan'da atkan rol atkarasında, bürönü Kamçıyök'ün rol atkarasında, bir okuyucu bir balanı Kamçıyök'ün rol atkarasında. Toysa Alınbek'de atka, Kamçıyök iyi Kurmancan'da atka. Cana okuyucular dayardanışat, cinci kalsın okuyuculara. Alınbek'de atka okuyup kamçısını götürüp, TVT'ye örtüğün gibi, datka okuyup sahnaga çıkıp basat, jön ele, datkanın rol atkarat.
Gençikasını okusa. Kız bolsa ereçe kiyip jolgun salıp kamçök aytatken ölümge tike kara elin jerim üçün der. Kamçöktür onun atkargan okuçu jön ele ошо жер турса күлүп турат, ашып атканын элестетет. Көрдүңүзбү? Анан ошону генеральный репетиция эртең аткарасыңар деген күнү камчөктүр ролун аткарган бала үйүнө келет да, чак түштү эле ата энеси менен чайды ичип, жакшына отуруп, чайын дагы толук ичпей, сарайга чыкканда астына алып турду. Ana milisa kelgen, prokuratura kelgen, kim kıldı, kim söktü de, ata-enelerdi, mugallimlerdi, büyüdü, analizde barcını surap kelse, janağı Gençikasты okutusu kamçöktün obrazına girip, oşol kanday asılsa özünü oşol nasıl olan. Özler buna bolgon фактически şunlar oldu. Почему? Потому что ол өзүн элестеткенде асканда кандай коркпош керек, күлүп туруш керек деген сезим менен астын алган. Көздөр ошон үчүн негативный мышление жаман ой жүгүртүп аткарат. Ушундай нерсе көп сөздөр бар да. Даже орустардын мына ученыйлары, орустардын психологдору анализ кылып көрүптүр да. 25 жашар баланы машта уруп бериптир. Анан баардыгы айтат экен, бокс создал, бокс абрал, бизде эле көбүбүз Аллага төкүп коебуз да. Алла жаратты, Алла кылды. Бирок ошону сураштырып келет экен да. Баланын полный өмүр баянын сурап келсе, 20 жашта ата-энеси менен кат урушат экен да, ошо бала айтчу экен да. Я лучше мындай өлүп силерден кутулам деген кайталаш экен. Көрдүңүзбү? Ал 5 жылдан уже эмне болуп атат? Аткарылып атат. Жөн эле машина уруп берди. Биз көбүнчө ушул окуяларды Аллага төкөп коебуз. Өзүбүз кандай айтып, кандай тартып алганыбызды билбейт экенбиз. Мына былтыр бизге Ткачева Елена Александровна деп Бишкектен сабак өтүп келди, психолог эжеке. Ошол да айтат да, ош жерде чунчалык жетим балдар көп дейт. Почему знаете дейт? Знакно билебиз. Өтө көп экен. Потому что все время повторяйте дейт. Малды деле ити да, жетим берген жетимден турдап, снайпер бар. Көрдүңүздөрбү? Бизде ошончо балдар көп, дагы көбөйөт. Жылдан жылга апасы бар, атасы жок, же экөө тең жоктор толуп турат. Эл ошону кайталап эле создаём это. Ушул нерселер адамдын мээсине өтө чоң влиять этет экен да. 71-жылы Молдавияда 6 айдын ичинде көп адамдар астына алып турду. Астына өлүп турду, чекеден суицид болду. Анан не болду, что происходит деп анализ кылып, салыштырып, сураштырып келсе, итоги көрсө, радиодон ыр берчү экен. Мунун билчелер, союз мезгилде билесиздер, упражнение, гимнастика жасап турган ыр берчилер. Ошол ыр бергенде бир ыр бар экен, ошону күнүгө бир сыра кайталатчу экен. Жизнь тоска, жизнь печальна деп кыргызча айтканда турмушум эшек араба туулдун калдың балага жашоо кыйын, жашоо кантип деп ошол ырды берип атып, адамдар психологически мээсине сиңдирип, ушудан көрө жана өлүм сөзүн айтып, өзүн өзү аскандар толтура болгон экен.